бир кедей арзанат экен. Эмне үчүн кедейлерге Кудай жардам бербейт? Байлар байып кете берсе, кедейлер байкуштар кыйналып жүрө береби деп арзанат. Бүгүн дагы арзандаганда жок эмес. Бийлик аны бербеди, мамлекет муну бербеди, ата-эне муну бербеди деп. Айтор арзангандар өтө көп бүгүн. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, арзануу, сыгылуу эч качан бир маселени чечкен эмес ушуга чейин тарыхта. Арзануу, сыгылуу бул эч кайсы проблеманы чечкен эмес. Бул дагы чечпейт экен деп бирөөгө бир молдонун алдына келет. Молдоке эмне үчүн кедейлер байыбайт, байлар байып кете берет, эмне үчүн деп суроо берет. Баягы данышман адам карап туруп, мынау акфа деп коет азыркы тил менен, айнегибизди, терезебизди кара дейт. Үйүмдөгү айнегимди ачып кара деди. Ал терезени ачып караса, көптөгөн адамдар иш кылып жүргөн, бирөөлөр баласын ойнотуп жүргөн, бирөөлөр дагы бир өздөрүнүн иши менен алек болуп жүргөн адамдарды көрөт. Алардын бирөөсү кызын ойнотуп жатты, бирөөсү балдарын ойнотуп жатты. Айтор көчөдөгү, сырттагы, байдагын, кедейдагы бактылуу болуп жүргөн адамдарды көрдү. Көрдүңбү улум деди. Ооба көрдүм. Эми мынау күзгүнү кара деди. Күзгү өзүнү көрсөтө турган күзгүнү кара деди. Өзүнү карады, күзгүнү карады. Күзгүдөн өзүдөн башка эч кимди көргөн жок. Ошондо айтты баягыда, көрдүңбү улум? Мынау айнек сенин жакшы кедей жашап жүргөн учуруң, ал эми мынау күзгө караган учуруңда өзүңдөн башка эч кимди көрбөй калдың деди. Көрдүңбү, кичине күмүш бир нерсе аралашса бул айнекке, сен өзүңдөн башка эч кимди көрбөй каласың. Байлык дагы ушундай деди.